3 minütten 2 minut kılbaylı. Вообще эле сүйлөтпөй эле койбойлу. Жок. Вообще эле сүйлөтпөй эле койбойлу. Комитетте кеңири кылып атат. Комитетте кеңири эле обсуждение болуш керек да. Бу жерде обсуждение болбосо сессияда кандай обсуждение болот? Вот там по 2 минуты дают. Бул жерде ушул жерде основной ушул жерде обсуждение болот да. Анан кийин ар бирибизге 2 минуттан 3 минуттан берсе эмне сурооду беребиз? Давайте не будем эмени. Бул жерде биз для галочки өткөрүп атканыбыз жок да, мына ушул заседание өттү деп. Мы же должны решить вопросы. Очень серьезный вопрос менен келип атат. Действительно, жанагы келе жаткан жылыбыз оңой болбойт бул деле. Последствия прошлого года еще отразятся еще как. Кала түшүндүк, андан мындай кылалы, байрек ошол маселе боюнча кыскараак суроолор, кыскараак жооп алганга аракет кылалы деген. Другое дело, что повторяться не надо. Ошол эле да. Хорошо. Башка темага өтүп кетпеш десе. Ну, бирок башка темага өткөндө ушуну менен барды байланыштуу болуп атпайбы? Аны башка тема деп болбойт. Ушуну менен байланыштуу суроолор только возникает. Процедурный, урсатпа. Саат 11 болду да. А саат 2 саат эле убактыбыз бар. Кеңири карасак жакшы болот тура маселени. Бирок бардык депутаттарга суроо бергенге жетишибиз керек да. Ошон үчүн ушул азыркы күн тартибиндеги азыркы каралып аткан маселе үстүндө гана маселе боюнча да ошону сүйлөшүп атпайлыбы? 309'ду ал күн тартибинде турат. Аны кийин берсек болот. Ошо рахмат. Урматтуу депутат, сураныч ушул Эки докладчикке чейин бир эле суроом бар да, вот. Сиздер азыр жанагы ушунун баардыгыны жанагы эме деп айтып атпайсыздарбы? В целях эмне максатта тамак аш коопсуздугуну камдоо максатында. Туурабы? Жалпы. Ошого мен сиздерден биринчи билгим келет да, осы тамак аш коопсуздугуну кандай түшүнөсүздөр, ошону айтып бериңиздерчи. Айыл чарба министрлигинин эң негизги миссиясы Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу. Бул биринчиси. Экинчиси, сиз сурап аткан Султанбай Абдрашитович тамак аш коопсуздугун кандай түшүнөсүңөр деген. Бул биринчиси физикалык көлөмдө Кыргызстанда ошол негизги продуктларды камсыз кылуу. Кыргызстандагы өндүрүлгөн продуктлар биринчи иретте. Так, жанагы 9 позиция боюнча айткым келет да. Ошол 9 позиция боюнча биз физикалык көлөмдө камсыз кылууга милдеттүүбүз. Мисалы үчүн ар бир кыргызстандыкка 115 килограмм азыктык буудай камсыз болуш керек. Картофель 98 килограмм камсыз болуш керек. Жакшылча жемиштер 115 килограмм. Теги бакча теги кум шекер боюнча 9,2 килограмм, то есть 25 килограмм. Өсүмдүк майы 9 килограмм 250 грамм менен. 181 даана жумуртка болуш керек. Мына ошолор анан сүт 200 литрден бир кыргызстандык өндүрүлүш керек. Мына ушул физикалык көлөм болуп, анан экинчиси биздин кыргызстандыктар сатып ала алгыдай, эми базар баасын карап көрүп ошого жараша биздин кыргызстандыктар сатып алганга мүмкүн болгондой баада болуш керек. Мына ушул азык-түлүк коопсуздугу. Ошондо кандай жол менен камсыз сатып алуу жолу менен микрофонуңуз ачып койсоңуз. Кандай жолу менен ошону айтып бериңизчи. 20-жыл урматтуу депутаттар, биздин кыргызстандыктарга биздин айыл чарбасындагы өндүргөн продукцияны 80-85%га чыгарбасак, өтө чөң көйгөй болоорун көрсөттү. Ошондуктан биз 80-85% көлөмдө кем эмес ушул негизги 9 продуктуну камсыз кылышыбыз керек деп турабыз. Ошого 2026 жылга чейинки айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн программасын кабыл алдык. Мен ар бири боюнча азыр сиздерге презентация көрүнбөй калбадыбы? Мына презентациябызда бар эле. Мен эми бул жерде анан кийин кайра суроо болуп калбасын. Азык-түлүк буудайды биз өзүбүздү 23-24 камсыз кылабыз толугу менен. Бизге 870 000 тонна азыктык буудай, сапаттуу азыктык буудай керек. Аны өндүрөбүз. Бунун бир топ маселелери бар. Биз бүгүн реформа баштап атпайбызбы? Негизги максат ошондо. Кант кызылчасы менен биз өзүбүздү ошол 2024 жылы толугу менен камсыз кылышыбыз керек. Аны үчүн 17 000 гектар, 16,5-17 000 гектар жерге кант кызылчасын эгүү менен биз өзүбүздө ар бир кыргызстандыкка 9 бүтүн, то есть 25 килограммдан кант менен камсыз кылабыз.
Бул программа бар, урматтуу Султанбай Абдрашитович, сизге өзүнчө да берсем болот буну. Бул турат. Хорошо. Мына көпкө эме кылбайлы, мына кыскасы мен түшүнүгүм боюнча биз мындай общий түшүнүп алышыбыз керек да, бардыгыбыз бирдей түшүнүшүбүз керек. Значит, жалпысынан айтканда, значит, жанагы тамак аш коопсуздугу в чем заключается? В физическом наличии и в ценовой доступности. Нет, 85% должно быть собственной продукции, правильно? Конечно. Если мы не можем решить это, мы должны решать за счет импорта. Азыр эми 9 эле направление алып атасыз. А калгандары эмне болот? Калгандарын баарын камсыз кылабыз. Биз өзү основной социально значимый продуктлар жөнүндө сөз кылабыз. Ошол 9 эле продукцияны перечислять этип коюңузчу. Ун, дагы эмне? Азыктык буудай, картофель, жашылча жемиш, жемиш өзүнчө, кумшекер өзүнчө, өсүмдүк майы өзүнчө, эт, сүт жана жумуртка. Ушулар боюнча бүгүнкү күндө канча процент өзүбүз обеспечивать этебиз? Мисалы буудай. Канча буудай процент? боюнча биз 45%га жетпейбиз. 45%. Так, экинчи продукт картофелчи? Биз картофель менен 123%га камсыз кылабыз өзүбүздү. 132%га сүт менен камсыз кылабыз. Өзүбүздө экспортко мүмкүнчүлүгүбүз бар жашылча боюнча. Мына биз 3 позиция боюнча гана өзүбүз обеспечить этебиз. Ошол да. 45%га жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50%га жетпей калдык кумшекер боюнча. Биз 20%га жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүздө. Ошол дагы 9 55% өндүрөбүз. Ал бардыгы түшүнүктүү эле. 9% боюнча, 9 продукция боюнча кайсы канча жылда ушуну 100% 85-ке чыгарабыз? Мен айттым го 24-жыл менен, азыр айттым го буга чейин. 24-жыл менен биз кумшекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз, эгерде сиздер бизди колдоп турсаңыздар. Калганы эмне болот, ошону айтыңыз. Калганын кантип обеспечитебиз? Бир ушул эле 9 позиция менен питаться этпейт да эл. Бул муну айтканда, честно говоря, жанагы минимально потребный жанагы организмге полноценный питаниеге да жетпейт да бул. Биз калгандарын эмне кылабыз? 9-га калган баарын киргизип атабыз. Биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын баардыгын толук камсыз кылабыз деп аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Мунун ичинде мына бал дагы бар. Мунун ичинде балык нети дагы бар. Мунун ичинде фасоль дагы бар. Ушулардын ар бири боюнча биз программаларын иштеп чыгып, ошого камсыз кылуу жолдорун баарын иштеп чыгып. Жок, аракет кылабыз дегениңиз түшүнүктүү, колдон келишинче иштейбиз дегенде эле болот. Жок, биз азыр эми мына конкретный программа, план барбы, цифромен утвержденный, жылың мындай болот, жылың мындай болот. Пагадан расписанный бар. Ар бири боюнча. Мына мен сизге айтып коеюн, биз балык менен өзүбүздүн кыргызстандыктарды Кудайым буюрса 24-жылдын жыйынтыгы менен камсыз кылабыз. Кыргызстандын орточо кыргызстандык 9,3 килограмм балык жеш керек. Физиологиялык норма, медиктер эсептеп чыккан. Биз өткөн жылдын жыйынтыгы менен, мына өткөн жылдын жыйынтыгы менен 10.500 тонна балык өндүрдүк. Эми айтып коеюн мен тактап. Сиздерге маалымат үчүн. 20-жылы Кыргызстанга 17,5 миллион штук оплодотворен икра кирген. Ошондо биз 10 миңден ашык өндүрдүк. Ал эми 21-жылы 104 миллион икра кирди. 6 эсе көп кирди. Значит, биз келечекте 6 эсе көп балык алабыз. Аскар Сапарбекович, одним словом я понял так. Только по 9 позициям. Нет. Калгандары жөнүндө вообще программаңарда жок экен, четкий бир эме деле жок. Финансирование, источник финансирования жок, эчтеке жок. Балык боюнча толук программабыз бар, департамент директору. Калгандарын сиздер мына айтышыңыздар боюнча все будем закупать деп атасыздар. Все будем закупать деп атасыздар. Анан кийин мен антип айткан жокмун. Ал эмени чыгаргандан кийин жок. Мен точно айтып атам. Аскар Сапарбекович. Анан дальше ал жерде эмелер бар да. Тактап коелучу могу жерде. Мага министр катары 1 мүнөт берип коюңуз. Мен кайрада тактап айтып коеюн. 2026 жылга биз бардык позициялар боюнча 100%га чыгабыз. Анын ичинде күмөн жараткан бир эле суумай калды. Балыкты дагы мына 2 жылдын ичинде бизге керектүү көлөмгө чыгабыз. Фасоль маселеси боюнча, бал боюнча, Кыргызстанда өндүрүлүп аткан продукциялардын барлыгы боюнча ошону Кыргызстанда керектүү көлөмдө камсыз кылыш үчүн биз толугу менен программаларды иштеп чыктык. Ошол жерден тактап айтып коеюнчу. Аскарбек Сапарбекович. Оготам.
тамак аш коопсуздугу качан нормальный камсызданат, обеспечиваться этилет. Только тогда по всем видам продукции, как Давайте я вам, 85%, по всем видам необходимой продукции. Продовольственная продукция. Сіз мана өзіңізді айтып отасыз, не надо мне ничего читать. Вы айтып отасыз, мана 9 эле позиция боюнча дейт. Все, 24-нчы жылга чейин. Это не дело вообще-то, честно говоря. Нужно системно составлять по всем видам продукции. Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочно, по всем видам надо составлять. А вот такие вот бияка, деп отдельных лаганыз, это всего лишь бизнес, это коммерция всего лишь. Это не государственная программа. Понимаете, в чем дело? И это все еще совершенно не подтверждено никакими финансовыми программами, финансовыми схемами, механизмами. У вас нету. Вот только вы говорите, мунча бөлінді. Ну, например, манавай меге ирригация үйренсе, мен 1,5 миллиард сом будет. А достаточно ли это? Манан кейін мұны сіздер сатып алып атпастар. Сатып алып атастар да. Мы же свои же не производим. Ең соңын айттыңыз, мы не производим. Бізде проблема ушунда. Біз бүгінгі күнде 85% урматтуу депутаттар, 85% үрөн эчтеке жарабаган үрөн өндүрөт Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда 1%га жетпеген асыл тукум мал өндүрөбүз. Калгандардын баары 1,5 литрден 1000 литрген сүт бербеген уйлар. 3 жаштык букаларыңыз 200 килограммдан эт бербейт. Кайран кыргыздар ошо убара болуп жүрөт дыйкандарыбыз. Бүгүнкү күндө канча үрөн чарба бар, канча асыл тукум чарба бар? Бүгүнкү жылдын башында 2021-жылдын башына 137 үрөн чарба бар эле. Хоть один факт можете привести, что он первый, 137 дыйканча үрөнчүлүк чарба бар эле. Министрдин буйругу менен мониторинг өткөзүлүп, 96 үрөн чарба калды. 41 үрөн чарбага статусунан ажыраттык биз. Эмне үчүн? Себеби алардын астына койгон талаптарга жооп бербеген үчүн. Бир, экинчи, 269 асыл тукум чарба бар эле. Бүгүнкү күндө 108 чарба калды. Кайра мониторинг группа жибердим мен буйрук чыгарып туруп, экөөнө тең. Үрөн чарба боюнча дагы, асыл тукум чарба боюнча дагы. Бүгүнкү күндө министрлик болуп көрбөгөндөй талап коюп атат. Асыл тукум чарбага дагы, үрөнчүлүк чарбага дагы. Себеби Кыргызстандын айыл чарбасы түздөн туш эки көрсөткүчкө байланыштуу.